Мусулманды урматтоо 27. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Мусулман эркек же аялдын баштары ооруп, же ысытмасы токтобой күчөй берсе, алардын күнөөсү Ухуд тоосундай болсо да, күнөөлөрү сары кыжынын данынчалыкта калбайт. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Мусулман эркек же аялдын баштары ооруп, же ысытмасы токтобой күчөй берсе, алардын күнөөсү Ухуд тоосундай болсо да, күнөөлөрү сары кыжынын данынчалыкта калбайт. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Мусулман эркек же аялдын баштары ооруп, же ысытмасы токтобой күчөй берсе, алардын күнөөсү Ухуд тоосундай болсо да, күнөөлөрү сары кыжынын данынчалыкта калбайт. Абу Я'ля. Ыкластуулук 27. Абу Дарда радиаллаху анхудан риваят. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат: Алла Таала Иса алейхиссаламга: О Иса, мен сенден кийин бир коом жөнөтөм. Аларда бир жакшылык болсо, Алланы даңкташат. Ал эми бир жамандык жетсе, Алладан сообун үмүт этип, илимдери, сабырдуулуктары, жумшактыктары жок болсо да сабыр кылышат, деди. Иса алейхиссалам: О менин Раббим, жумшактыкка да, илимге да ээ болушпай туруп, алар кантип сенден сооп үмүт кылып, сабыр кылышат, деп сурады. Алла Таала: Мен аларга өзүмдүн жумшактыгымдан жумшактык, өзүмдүн илимимден илим берем, деди. Абу Дарда радиаллаху анхудан риваят. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат: Алла Таала Иса алейхиссаламга: О Иса, мен сенден кийин бир коом жөнөтөм. Аларда бир жакшылык болсо, Алланы даңкташат. Ал эми бир жамандык жетсе, Алладан сообун үмүт этип, илимдери, сабырдуулуктары, жумшактыктары жок болсо да сабыр кылышат, деди. Иса алейхиссалам: О менин Раббим, жумшактыкка да, илимге да ээ болушпай туруп, алар кантип сенден сооп үмүт кылып, сабыр кылышат, деп сурады. Алла Таала: Мен аларга өзүмдүн жумшактыгымдан жумшактык, өзүмдүн илимимден илим берем, деди. Абу Дарда радиаллаху анхудан риваят. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат: Алла Таала Иса алейхиссаламга: О Иса, мен сенден кийин бир коом жөнөтөм. Аларда бир жакшылык болсо, Алланы даңкташат. Ал эми бир жамандык жетсе, Алладан сообун үмүт этип, илимдери, сабырдуулуктары, жумшактыктары жок болсо да сабыр кылышат, деди. Иса алейхиссалам: О менин Раббим, жумшактыкка да, илимге да ээ болушпай туруп, алар кантип сенден сооп үмүт кылып, сабыр кылышат, деп сурады. Алла Таала: Мен аларга өзүмдүн жумшактыгымдан жумшактык, өзүмдүн илимимден илим берем, деди. Мустадрак Хаким.